Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Айсулуу Айпери Аймерим Тыныбекова үчемди төрөт үйүнөн чыгаруу үчүн барды. Норвегиянын Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатында алтын, күмүш жана коло медаль тагынган Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызынын аты берилген үчем 19 октябрда төрөт үйүнөн чыгарылды. Аларды тосуп алуу үчүн белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова дагы келген. Балбан кыз үчемди жарык алып келген Бермет Дубашевага белегин тапшырган. Эске салсак, Бишкектин перинаталдык борборунда төрөлгөн үчем кызга эл аралык аренада мыктылыгын көрсөтө алган кыргызстандык спортчу кыздардын аты берилген. Ымыркайлар 5 октябрда 1-870, 2-160 жана 2 кг 170 грамм салмак менен төрөлүшкөн. Эдил Байсалов: Марипов президент ага арткан үмүттү актай алган жок. Вице-премьер-министр Эдил Байсалов Ала Тоо 24 каналынын Маек программасына кеңири интервью берип, түз эфир учурунда Улукбек Мариповдун эмне себептен кызматынан алынгандыгына да токтолду. Анын пикири боюнча, экс-премьер жана анын командасы президенттин үмүтүн актай алышкан жок. Алар берилген темпке чыдабай коюшту. Себеби президент ойлонуп отурууга, акыл калчап бардыгын таразалап отурууга убакыт короткусу келбейт. Ал тездикти, чечкиндүүлүктү, темпти каалайт. Мариповдун бийлиги чечим кабыл алууга өтө көп убакыт коротчу. Балким анын мурунку иш тажрыйбасы таасирин тийгизгендир. Ал эсеп палатасынан келбедиби? Көп ойлонуп таразалай берчү. Анан өкмөт эффективдүү жана мобилдүү боло алган жок. Тилекке каршы ал өлкө башчысы жана эл ага арткан үмүттү актай алган жок, деди Эдил Байсалов жеке пикиринде. Эч кимге вертолет сатпаган ар намыс лидери Кулов Мелис Мырзахматовдун алдына кире качты. Учурунда Бабанов премьер-министр кезинде Атамекен партиясынан Болот Шерниязовду мародерсуң дегенге чейин барган. Ал Бабановго 2 ок жөнөтүп, эгер мародер экениңди далилдеп берсең, мен атыны өлөйүн, эгер далилдей албасаң, сен атыны өл деген. Бабанов далилдеп бере алган эмес, бирок тирүү жүрөт. Кулов эгер тик учактардын бир винтигин сатсам, анда атыны өлөм деп курултайда какшанды. Анда тик учактарды ким сатты? Бул тууралуу журналисттик иликтөөлөр болуп жатат. 2015-жылы Атамекен партиясы менен бирге чыккан Мелис Мырзахматовдун көчүгү жер жыттабай шайлоо алдында чымын-куюн болуп партия издеп жүрөт. Балким сыныктан башкасы жугат дегендей Текебаевдин ушунусу жугуп калгандыр. Анын Атамекен партиясы менен 2015-жылы түзгөн коалициясынын иши бүттү окшойт. Мелис Мырзахматовдун улуттар биримдиги эми ар намыс НДПК элдик көзөмөл мекен сакчысы партиялары намыс жана тартип аттуу коалиция түзгөнү белгилүү болду. Намысы жок ар намыс партиясынын лидери Кулов Мелис Мырзахматовдун алдына корголдубу? Же Мырзахматов Куловдун алдына корголдубу ким билет? Бул коалицияга Мелис Мырзахматов, Феликс Кулов, Артур Медетбеков, Дмитрий Федоров жана Кубанычбек Исабековдор келе жаткан парламенттик шайлоодо жеңишке жетүү үчүн биригишти. 2010-жылдын 7-апрелинде бийлик кулаган соң кыргыз элинде дагы бир баатыр пайда болду. Бул баягы эле амбициясы күчтүү Феликс Кулов эле. Анын амбициясы кайрадан тынч жаткызбай Москва, Астанага чейин алуу учуп жөнөдү. Бир гана чындыкты айтып коюшубуз керек, ушундай алкеш чалкеш заманда каякка баштарын батыраарын билишпей, ар намыс партиясына кыргыздын мыкты чыкмаларынын бир тобу корголоп келишти. Ошолордун кадыр баркынан улам ар намыс партиясы парламенттик 5% чектен өтүп кеткен. Бирок парламентке келишкен соң бири-биринин көчүктөрүнө суу куюшкан. Арийне баягы эле Куловдун амбициясынан улам 2015-жылы кайра келүүгө бул партияга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эми болсо парламенттик шайлоо алдында коалиция түзгөнү Мелис Мырзахматовдун алдына шыйпалаңдап барышты. Булак баяндама Чекиторг. Ташиев мам резиденцияда жашап жатканы тастыкталды. УКМКнын төрагасы жана Минкаптын башчысынын орун басары Камчыбек Ташиев аларча мамлекеттик резиденциясында жашап жатат. Бул тууралуу резиденциянын директору Адилет Билимбек уулуна таянып Кактус медиа жазды. Анын айтымында Камчыбек Ташиев коммуналдык төлөмдөрдү өзү чөнтөгүнөн төлөп жатат. Номер 1 мамлекеттик резиденциянын аймагында өлкөнүн жогорку кызмат адамдары, анын ичинде УКМКнын төрагасы жашайт. Коопсуздук максатында ким жана кайда жашаары тууралуу маалымат берүү мүмкүн эмес, бирок бул адамдар жашаган бардык объектилер мамлекеттин менчиги экенин белгилей кетүү керек, деп билдирди журналисттерге Билимбек уулу.
Кактус медианын маалыматына ылайык, Ташиев мурунку президент Алмазбек Атамбаев өлкө башчы болуп турган кезде анын достору жеке каражатына курду делген үйдө жашайт. Буга чейин бул тууралуу Темиров Live YouTube каналынын журналисттери жарыялаган иликтөөдө сөз болгон. Ташиевке мам резиденцияда жашоого президент Садыр Жапаров уруксат бербегени азырынча белгисиз. Ошондой эле УКМК төрагасы жана министрлер кабинетинин төрагасынын жаңы шайланган орун басары Ала Арчада канча убакыттан бери жашап жатканы айтылган эмес. Президенттик администрация клубко комментарий берген эмес. Ал эми материал жарык көрөр алдында мам резиденциянын директору менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бул эмне үчүн маанилүү? Буга чейин бир катар жымыкаларда президенттин үзөңгүлөшү жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Ала Арчада жашап жатканы тууралуу айтылган. Ташиев мамлекеттик резиденцияда жашоого укугу бар мамлекеттик кызматкерлердин катарына кирбейт. Ошондой эле 26 августта Темиров Live YouTube каналы иликтөө жарыялаган. Алар Ташиевдин баласынын үйлөнүү тою мамлекеттик резиденцияда өткөнү боюнча кыйыр далилдерди тапкан. Ошентип жарандык коомдо чын эле Ташиев мамлекеттик резиденцияда жашап жатабы деген суроо жаралган. Сентябрдын башында юрист Чолпон Жакыпова баштаган Адилет укуктук клиникасы президентке кайрылуу жолдогон. Анда Жакыпова бардык 5 мам резиденция салык төлөөчүлөрдүн эсебинен каржыланаарын белгилеген. Ошондой эле атайын оорукананын, бала бакчанын, автотранспорттук мекеменин, аңчылык чарбасынын, курулуш мекемесинин жана башка көптөгөн объектилердин чыгымдары дагы мамлекеттик бюджеттен төлөнөт. Юрист чиновниктердин элдин акчасына өздөрү үчүн ыңгайлуу шарт түзүп жатканы анык коррупция экенин айткан. Ал белгилегендей 2021-жылы президенттин иш башкармалыгы менен өкмөттүн чыгымдарына мамлекеттик бюджеттен 662 миллион сом коротулган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 миллион сомго көп. Өлкө башчынын маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Жакупованын өтүнүчү катары президенттик администрацияга келип түшкөнүн, аталган түзүм жооп даярдашы керек экенин белгилеген. Бирок алигиче жооп келген эмес. Булак KG Club, арзан пиар, жол эрежесин бузуу, Ош мэринин КАМАЗ үстүндө шаар кыдырганы талкууга түштү. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов 18 октябрда вице-мэрлер жана муниципалдык ишканалардын жетекчилери менен бирге оор жүк ташуучу унаада жүрүп көчмө жыйын өткөрдү. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, мэр коомдук транспорттун токтоо тартибин, аялдамалардын, шаар жолунун, тротуарлардын жана четки көчөлөрдүн абалын текшерди. Ал эми тийиштүү жетекчилерге жеринде тапшырмаларды берди. Жыйындын соңунда Мамбетов Ош шаарынын Борбордук базарына барып Райымбеков көчөсүндөгү соодагерлер менен жолукту. Кала башчысы ал жактан тиешелүү органдарга жана кызматтардын жетекчилерине жайма базарларды ретке келтирүүнү, соодагерлер үчүн шарттарды түзүп, аларга ылайыктуу жер табууну тапшырган. Арзан пиар, жол эрежесин бузду. Бул иш-чара Facebook колдонуучуларынын арасында кызуу талкууга алынды. Айрымдар мэрдин бул аракетин арзан пиар деп атап, мэр өзү жалгыз эч кимге билдирбей эле жөө жүрүп текшерсе болмок дешти. Кимдин идеясы болсо да баракелде, Ошто жаңылык кылгысы келген окшойт жаңы мэриянын жетекчилиги. Ушундай команда мындай ыкма менен шаар эч кандай өнүгүү жолуна түшпөйт деп пикир жазды колдонуучулардын бири. Блогер Азамат Ормокеев клубко мэрия бул аракети менен жол эрежесин бузду деп билдирди. Анын айтымында мыйзам боюнча кузовдо ташылган кишилердин саны андагы орундуктан ашпашы керек. Мындан сырткары коопсуздук эрежелери да сакталган эмес дейт ал. Ал эми Ош мэриясынын басма сөз катчысы Керимбек Калыкулов эреже бузулду деген маалыматты четке какты. Анын айтымында уна атайын кишилерди ташууга боло турган аскердик КАМАЗ, ал кузов 27 орунду деп ишендирип, ал эми анын үстүндө кызматкерлер 24-төн ашкан эмес дейт. Анткени менен мэриянын басма сөз кызматы жарыялаган сүрөттөрдө көпчүлүк ордунан туруп бараткан. Дагы бир сүрөттө мэрдин кеңешчиси отургучта эмес, бутунда отурганын көрүүгө болот. Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кайгыл кызматы болсо, уна атайын жүргүнчү ташыган аскердик автомашина болгондуктан мыйзам бузуу жок деп билдирди. Буга чейин мэр Мамбетов 13 октябрда журналисттер жана активисттер менен жолугуп жыйын өткөргөн. Анда журналисттер жана активисттер кааладагы жолдордун абалы начар экенин, жөө өтмөктөрдөгү сызыктар өчүп, тротуарлар жок болуп кеткенин айтып, мэрияны сынга алган. Мамбетов болсо бул маселе боюнча жакын арада ишкана жетекчилери менен оор жүк ташуучу унаада жыйын өткөрүүнү пландап жатканын, ал эми 2022 тротуар салуу жылы деп жарыялаш керектигин айткан. Туркияда учкучсуз учуучу аппараттарды ойлоп тапкан байрактар каза болду. Туркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын кудасы учкучсуз учуучу аппараттарды ойлоп тапкан Өздемир байрактар каза болду.
Бул тууралуу Анадолу агенттиги билдирди. Маалым болгондой, рак оорулары менен ооруп келген Байрактар 72 жашында каза тапты. Ал Туркиянын эң мыкты Байрактар учкучсуз учуучу аппараттарын ойлоп тапкан. Байрактар компаниясынын башкы директорлугун мындан ары Өздемир Байрактардын уулу Режеп Тайып Эрдогандын күйөө баласы Селчук Байрактар башкарары айтылды.